أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Кыргыз алтында тоодо Кумтөрдө. Кубат Ниязов тууралуу буга чейин дагы видео жарыялаганбыз. Анда ал Кумтөр алтын кенинин кызматкери экендигин, бейгапар иштеп үй бүлөсүн багып жүргөн учурда эле капыстан ооруп калган. Ал буга чейин 2002-жылы ооруп ооруканага жатып дарыланып чыккан. Андан соң жакшы болуп калып иштеп жүргөн. Кайрадан ооруп ооруканага кайрылган. Анда дарыгерлердин боорун тез арада алмаштыруу керек деген диагнозун уккан. Учурда Кубат Ниязовго бир тууган эжеси боорун берүү алдында турат. Болгону операцияга керектүү каражат чогулбай жаткандыктан кайрымдуу элден жардам суроого аргасыз. Бар кезде кадырына жетип, ден соолукту бактап, ошо ден соолукту сактап, өзүбүзгө өзүбүз карап, ичкен жегенибиздин баардыгын өзүбүз көзөмөлдөп, ушундай жүрүшүбүз керек экен. Баягы эмеде ден соолугуң чың болуп, алпсаның аман чуркап, эчтеке менен оюң жок, оорубай жүргөн кезиңде ден соолугубузга күйбөйт экенбиз да, өзүбүздү карабайт экенбиз. Анан качан ушинтип ооруп төшөккө жатып калганда же больницага жатып калганда анан өкүнүп кейип калат экенбиз да, мурда эле мондай кылсам болмок экен, мындай кылып жүрсөм болмок экен, дарыланып жүрсөм болмок экен, врачтарга көрүнүп турсам болмок экен депчи. Ошону бардык азыр ден соолугум бардык мекендештериме, тууган уругума, досторума баарына айтып элем. Бардык эле кыргыз элине айтып элем. Мен Ниязов Кубат Токторович 1977-жылы Токтогул районунда туулгам. Өзүм Токтогул районунун Арал айылынын тургунумун. Ошо боорум азыркы убакта боорум ооруп, гепатит, врачтар гепатит Б, Д, цирроз печени деп диагноз коюшту. Трансплантация кылыш керек боорду. Пересадкага $30,000 кетет экен. Ошо азыр өзүмдүн жакын адамдарыман, тууганыман, дос туугандардан чогулуп $10,000 чогулуп калды. $20,000 керек болуп турат. Ошо $20,000 чогулуш керек болуп турат. Ошо өзүңүз айткандай эле бир топ кайра келбейт да. Апам келип кайра бир таң тууп бере албайт. Бул кадамга, бул чечимге келген мен өзү көп жылдан бери сырт жакта жашайм. Анан биринчи жолу ошо телефондон укканда эле эч нерсе ойлонгон жокмун, эч нерсени деле үмүткөн жокмун. Мен дедим, мен берем. Мен боорум барын сураса бардыгын эле берем дедим. Көп түкүрсө көл болот дейт. Сиздердин ошо бир күндүк негиздерди, каражатыңыздардан кичине жардам берип койсоңуздар, ушу энемден ден соолугуна жакшы болуп кетип,
биздин арабызда болгонуна жардам берсеңиздер. Ошо сиз эми азыр ушул энемдин ден соолугу жакшы болуш эле сиздердин колуңуздарда болуп турат. Каражатыбыз токтолсо эле бүгүн десе бүгүн деле кете турган эмедебиз. Энемдин ушу көз алдымда жок болуп кетишти. Yardım versin, Allah'ım şifasını versin diyeceğim. Amin. El yurttan Allah razı olsun. Dualarınızlar, dua kılıp durmuşlar, dua kılmışlar dele bizge bayağı emeği verir. Biz bugün hazır barбыз. Biz bugün bir yüz körüp, ушундай сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн берген жараткан Аллах Таала ошончалык чексиздүүлөр болсун. Ошону менен эле биргечи достор. Ошо бейгапар отуруп телефонду колго кармап, ушул эгер балким ушул видеону көрүп аткан болсоңуз, сиз дагы бир шүгүр келтириңиз. Сиз оору сыркоодон алыс болуп туруп, ушу телефон кармаганга мүмкүнчүлүк бергендигине шүгүр келтириңиз. Шүгүр келтириңиз, балдардын кашында жашнакай күлүп жайнап отургандыгыңызга шүгүр келтириңиз. Шүгүр келтириңиз. Сиз төшөктө жатпай, басып жүргөндүгүңүзгө шүгүр келтирели. Баарыбыз шүгүр келтирели достор. Шүгүр келтирип эле жөн эле жүрүп албастан, ар бир мусулмандын милдети болгон садака, зекет деген бар. Мойнубуздагы бул милдет. Ошол милдетти аткарайлы. Анткени ал милдетти аткарсак, аткарбасак дагы бул өмүр өтүп жатат. Биз өмүрдөн өлүмгө жакындап атабыз. Достор, оорусак, оорубасак дагы. Бирок жаштыгыбыз артта калып, карылык келатат. Өмүрлөр артта калып, өлүм келатат. Бирок ошол нерсеге кичине болсо дагы келгилечи, пайдабыз тийгизип калайлы деген гана чакырыкты айтып келем силердин замандашыңар катары. Эскертиш момундарга пайда берет деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдагы хадисинде айтып өмүрүн өткүздү. Бирок ушундай бир тууганыбыз жатат бул төшөктө. 4 баланын атасы. Достор, мына ушундай күйүмдүү бир туугандардын мындайки ушундай бир тууганы төшөктө жатат. Алсырап бир кыргыздын жигити жатат, 4 баланын атасы жатат, бир өмүрлүк жардын жолдошу жатат. Бул төшөктөчү бир эле адам, бир канча адамдардын бир камтыган бир инсан. Достор, менин колуман келген ушул. Келип чакырык кылып бир чыгарып ушул реквизиттер ушул үй бүлөгө таандык. Эгер кол сунсаңыз ушул үй бүлөгө түз келип чөт. Жакшыртканга бир себеп болуп калайлы. Себеп болуп, бул бир тууганыбыздын жакшырышына себеп болуп, жакшырышына өзү сооп тапканга мүмкүнчүлүк ала алайлы. Анткени Кудайдын алдына баргандачы, достор, биз сомдорубуз менен ушундай таап, жийип койгон үйүбүз, байлыгыбыз менен эмес, сооптор менен соодалашабыз. Ошол күнү дагы бир соопсуз калып, бир томсоруп, анан барчы багытыбыз башка жак болуп калбасын. Келгиле, жакшылык кылайлычы достор. Азырынакы бир тууганы атайын алыстан келип, ушу келбей деле койгон бир туугандар бар. Акыбалын сурабагандар деле бар. Мен бүгүн коомду түрө кыдырып көрүп, аралаш жүрүп көрүп жатам. Акыбал сурабаган бир туугандар бар. Ошон үчүн ошондойдон Кудай сактасын. Бирок ушундай күйүп, биринен ажырап калуу коркунучунда турган жерде согушта деле адамдар бирине жардам берип турго келгилечи. Ушу эки бир тууган, ушул ата, ушу балдарынан ажырабай, ата мээриминен ажырап калбаш үчүн балдардын мындай жакшылык кылып койчу достор. Мен ошого гана чакырам. Келиңиздер. Колдон келишинче азырынакы 10 000 доллар болуп калыптыр. Мына жакын туугандары, достор, жекжат, ошентип тырмалаңдап отуруп, чогултуп отуруп 10 000 доллар болуп калыптыр. Эми дагы да 20 000 доллар керектелет достор. Бул каражат жөн эле айтып койгонго жеңил болгон менен муну табыш кыйын экен. Бир үй бүлө табыш кыйын. Ошон үчүн бул акча эгер каражат табылбай калсачы, анда бул оору дагы күч алып, бул оору бизден ушул жакыныбызды, замандашыбызды алып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн бизде убакыт бар. Бар убакытты туура пайдаланайлы. Аллах Таала бизге убакыт берип жатат. Ошо берген убактысында туура пайдаланып, Кудай берген ырыскыны да туура пайдаланып, мындай туура жолдо, туура кадамдар менен жашасак, Кудай буйрса биз ийгиликке жетебиз. Ошон үчүн баарыңардан Аллах разы болсун. Анан сизге Кудай ден соолук берсин. Жакшырып кеттиңиз. Мен мындай чын жүрөгүмөн тилектешмин. Ушу дуа кылабыз. Анан сиздер да көп дуа кылып коюңуздар. Ушу Кубат байкенин жакшырып кетиши үчүн. Мусулмандын негизги куралы дуа деген бир туугандар. Бизди көзгө көрүнгөнгө караганда көрүнбөгөн күч күчтүүлүк кылат. Биз бирибизге акча берип койсок, же болбосо бир нерсе менен көңүлдү көтөрүп койгонго карагандачы, бул батанын дагы дуасы өтө чоң. Ошон үчүн
намаздарда, жума намаздарда, тахажжуд намаздарда көп дуа кылып коюңуздар. Эске алып, сөзсүз эстеп, ушул ооруп аткан бир туугандарыбызга деп дуа кылып коюңуздар, анткени Аллах Таала кадыр зат. Ошонун ичинде мисалы азыр мына ушул өмүр менен өлүмдүн алдында төшөктө ушунчалык бир эмесин тартып жаткан учурда ошо чогулуп аткан акчасынан дагы пайдаланып кетейин деген бир акмактар бар. Ошондой акмактарга жол бербеш үчүнчү могу видеолорду чыкканда, мына биздин Кайрымдуу Болуу фондунун өзүнүн мындай биздин атайын официальный каналдардан чыккан видеолордо сөзсүз ушул үй бүлөнүн ооруп аткан адамдардын өздөрүнүн реквизиттери тиркелет. Буну мен өзүм дагы аябай тактап, тастыктап, контроль немени карайбыз. Ошол Сбербанк кимге ачылган, Мбанк кимдин ачылган, кимдин колунда турат, мына сиздин өзүңүздүн колуңузда туруш керек деп, мына мондай карталардын баарын өзүнө таандык кылып туруп, мына азыр Айыл банк ушул байкебиздин өзүнө, Кубат байкенин өзүнө ачылган. Мына Оптима банк Кубат байкенин өзүнө ачылган. Ошол эле Мбанк өзүнө ачылган. Сбербанк болсо ошол бир жакынына ачылган, бирок ал дагы Кубат байкенин колунда болуш керек деген эмелерди коюп келебиз. Анткени Кубат байкеде эмес, деги эле ар бир кыйналып кайрылган, ооруп аткан адамдардын өзүндө туруш керек. Анткени түшүп аткан акча өзүндө болушу керек. Бул аманат. Ошон үчүн достор, мына кече жакында эле бир окуя болду. Мына Кубат байкенин видеосун биз чыгарып койсок, ошол видеону дагы копировать этип, көчүрүп алып туруп, анан өздөрүнүн кызыкчылыгына бул таандык реквизиттердин баарын алып салып туруп, өздөрүнүкүн тиркеп туруп, өздөрүнүн акча чогултуп аткан мындай айбандар бар. Ошон үчүн андай айбандарга, акмактаргачы Аллах Тааланын жазасы болсун деп эле айтабыз, башка эмне дейбиз? Кудайдан корккула. Ошондой жаза алгандан корккула. Анан ошондой кадамга барбагыла. Кудайдан корксоңор, мындай акыбалды карап көрүп, анан ушундай жаткан акыбалдагы адамдын акчасын бир пайдаланып кетиштен Кудайдан корккула. Анан Кубат байке өзүңүз айтсаңыз, жана видеолор тууралуу кандай чыгып эме болгонун. Ушу менин мурдагы видеомду дагы больницада жаткан кезде азаматтар тартып кеткен видеомдун кийин соцсеттерден көрсөм, астына менин видеом турат дагы, астына 504 14 14 44 деген номерди коюп, ушу номерге единица жардам берем дегендер ушу номерге единица кылып салып койгула деп жүрөт. Эми Кудайдан деле коркуш керек да. Андай алдамчылар Кудай астында да жазаланат, мыйзам астында да жазаланат да. Ошондон коркуш керек да. Кайсы жүрөгү менен кандай ташбоор адам ушундай ишке барат билбейм. Анан ошондуктан азыркы видеобузду тартып атканыбыздын себеби да ошондон. Анан кийин ушу жардам берем, жардам колун сунам деген адамдар үчүн ушу өзүмдүн реквизиттеримди ошо алдамчылар дагы пайдаланып бурдап кетпесин деп ушу көрсөтүп айтып коеюн деп атам да. Ушул могу Айыл банктан которум дегендер болсо, могу Айыл банктын карточкасы. Оптима банктан которум дегендер бул Оптима банктын карточкасы өзүмдүкү. Анан Мбанктан которум дегендер болсо, Мбанкка байланган номерим 555 15 04 04 да. Ушуга эметиңиздер. Анан башка номерлер, ушул видео туруп астында башка номерлер же башка реквизиттер болуп калса, же башка могу номерге единица кылып салып коюңуздар, же болбосо могу паспортко салып коюңуздар дегендер болсо салбаңыздар. Ошондой алдамчыларга алданбаңыздар. Ошону айтып коеюн дедим эле силерге. Мына ушундай достор, ушундай бир акмакчылыктар да бар. Анткени эгерде мындай ак караны айырмалап, арамадалды айырмаласак, Аллах Таала айбандан айырмалап акыл берди. Ошол акылды кичине иштетсек, мындай кадамга барбайт элек. Бул адам болуп жаралып, анан айбанча жашап жаткандын бир чоң бир белгиси. Ошон үчүн ошондой болбоңуздар. Экинчиден дагы бир нерсени аябай айтып коюш нерсе, ушундай Кыргызстан ичинде алдап аткандары бул миңдиктер менен алдап жатышат, миллиондорду чет жакка алып барып алдап атышат. Мен муну да баса белгилеп айткым келет. Мисалы, ошол учурда Азамат Байматов менен сүйлөшсө канча деп айтты деп, азыркы учурда боор пересадка болуу $23,000 турат. Муну да так билип коюшуңуздар керек. Бирок ушул эле операцияны $25,000 кылып, баасын көтөрүп эмени жасап аткандар бар.
ошол эле учурда 23 миң доллар десе 21 миң доллар деп базарга айлантып ылдый айтып, ал тияка баргандан кийин өйдө айтып, анализдерди болсо квитанция менен төлөтпөй, квитанциясы жок төлөтүп, ошол эле бара турган багыттарын туура эмес эмени берип, мындай практиканттардын колуна алып барган учурлар бар. Мындай да жок эмес. Ошон үчүн жанагынтип ортодо ортомчу боло калып, клиника менен эч кандай байланышы жок бир индус балдарды, котормочуларды этегин кармап алып, анан бир адамдардын тагдырын талкалаганыңарды токтоткула. Ошондон корккула, андан да андай кадамды жасап аткан адамдар. Ошон үчүн сиздерге замандаштар, мындай Кудайдан коркуп эмени жасаңыздар. Анткени бүгүнкү күндө мындай учурлар бизде болуп жатат. Барып алып көчөдө калып атышат. Барып алып туруп карызга батырып, ошол жакта залогто калып калып атышат. Ушундайга жол мындай бербеңиздер. Кудайдан корккула, анткени бул өмүр өтөт. Кетет. Бирок жоопкерчиликти бере турган, жооп бере турган күндө сиз ошону кылып алып азабын өзүңүз тартасыз. Ошон үчүн ошондой азапты тартпаңыз. Баарыбызды Кудай туура жолдон адаштырбасын. Аллах Таала өзү ден соолук өмүр, жанагы иман, адамгерчилик берген болсун. Сиздин